Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жыл 31 май номер 291 жер мунапысын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобонун негизинде өз кезегинде жеке турак жай бөлүмү Бишкек шаарынын тургундарынын турак үйлөрүнө жана жер тилкелерине болгон көйгөйлүү маселелерин чечүү максатында комиссиянын карамагында корутундуларды даярдоо боюнча кызуу иш алып барууда. Үстүртөн каралган жобонун негизинде мекеме тарабынан корутундуларды даярдоодо документтердин толук пакетин чогултуу максатында каралып жаткан жер тилке жана турак жай курулушунун чектөөлөрүнүн болушун же жок экендигин билүү максатында кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек филиалына өтүнүч кат жөнөтүүдө. Негизинен учурда даярдалып жаткан корутундулардын комиссиянын карамына жетпей кармалып жаткандыгынын бирден бир себеби дал ушул өтүнүч катты арыз ээлери өз убагында камсыздабагандыгынан келип чыгууда. Учурдан пайдаланып шаар тургундарына жана арыз ээлерине кайрылып кетет элек. Урматтуу шаар тургундары жана арыз ээлери, Кыргыз Республикасынын президентинин жерге болгон мунапысы убактылуу 2 жылдык мөөнөт менен чыккандыгына байланыштуу түшүнүү менен кабыл алып, канчалык өз убагында камсыздап берсеңиздер, ошончолук тездикте комиссиянын карамына каралып, жер тилкесине мамлекеттик акты же кызыл китепти алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Ошол себептен бул багытта арыз ээлерин активдүү болууга чакырат элек. Жер мунапысы боюнча кошумча маалымат алууну каалагандар үчүн Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемесинин бирдиктүү терезесинин эшиги ар дайым ачык. Ошол эле убакта белгилей кетсек, аталган жобонун 4-пунктуна ылайык жер мунапысы төмөнкү коопсуздук же коргоо зоналарына өзүн билемдик менен курулган жер участоктарына жайылтылбайт. Аларга газ түтүктөрү, жогорку чыңалуудагы электр өткөрүү линиялары жана жылуулук тармактары өткөн жерлерге, көрүстөндөрдө, мал көмүлгөн жерлерди, таштандыларды коргоо зонасында, социалдык маданий, тиричилик багытындагы объекттерди куруу үчүн каралган жерлер, калктуу конуштардын жалпы пайдалануудагы жерлерине, экологиялык, санитардык, эпидемиологиялык талаптарга жооп бербеген жерлерге, аларга карата сот органдарынын тиешелүү чечими бар жерлерге, табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдын зонасына кирген жер участоктарына, ошондой эле тарыхый маданий мурас объекттери, ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурас объекттери бар жер участоктарына, маданий жана эс алуу парктарына, ботаникалык паркка, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери жана суу фондунун жерлери.